Президенттик жана парламенттик башкаруу формасынын айырмачылыктары кандай? 10 январда Кыргызстан эли мамлекеттик башкаруу формасын аныктайт. Референдумга 3 жол сунушталган: парламенттик республика, президенттик республика жана баарына каршы. Эгер парламенттик же президенттик башкаруу формасы көпчүлүктүн колдоосун тапса, анда жаңы конституция жазылып, бардык мамлекеттик структуралар ишмердүүлүгүн өзгөртөт. Эгер баарына каршы позициясы жеңип чыкса, азыркыдай калышы керек. Президенттик башкаруу формасы деген эмне? Дүйнөдө 50дөн ашуун мамлекет президенттик башкаруу жолунда жашайт. Мисалы, Бразилия, Франция, АКШ. Бул мамлекет башчы менен өкмөт башчынын ыйгарым укуктары президентке тапшырылган башкаруунун түрү. Президент бардык милдеттерди жана жоопкерчиликтерди жеке өзү алат. Кыргызстан 2010 жылга чейин президенттик башкаруу формасында жашап келген. Сунушталып жаткан конституция боюнча өкмөттү толук президент башкарат жана көзөмөлдөйт, ошондой эле кызматтан алат. Айыл өкмөттөрүнө чейин президент дайындайт жана бошотот. Парламент мындай учурда мыйзамдарды гана кабыл алат. Президенттик башкаруу өлкөгө туруктуулук алып келүүсү мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда бул бийликти узурпациялоого, тиранияга алып келген. Кыргызстандын учурунда Акаев, Бакиевдин үй-бүлө мүчөлөрү бийликти ашкере пайдаланышкан. Анын жыйынтыгында кан төгүлүп, 2 жолу революция болгон. Парламенттик режим бул мамлекеттик бийликтин бир түрү. Анда саясий бийликтин эң жогорку органы парламент болот. Улуу Британия, Испания, Италия, Германия, Швеция сыяктуу өлкөлөр парламенттик башкаруу режиминде жашашат. Парламент мыйзам чыгаруу, жалпы саясий ишмердүүлүккө таасир этүү, мыйзамдардын сакталышын жана өкмөттү көзөмөлдөө укугуна ээ. Бул башкарууда эл парламентти шайлайт, парламент президентти шайлайт. Айрым учурда президент эл тарабынан шайланып келиши мүмкүн. 2010 жылы төңкөрүштөн кийин Кыргызстан жаңы конституция кабыл алган. Ал конституция боюнча Кыргызстан парламенттик президенттик башкаруудагы өлкө. Ага ылайык парламент өкмөттүн курамын аныктайт, отчетун угат. Эгер канааттанбаса, ишеним көргөзбөө чечимин кабыл алат. Парламент башкы мыйзам чыгаруучу орган болуп эсептелет. Бирок президент парламент кабыл алган мыйзамдарды артка кайтарып берүүгө укуктуу. 10 январда сиздер мамлекет үчүн өтө маанилүү чечимди кабыл аласыздар.